Şalvarsa tartkan gökbörü, çalıpa gelgen erdir kız. Çok ese atan mekkeге, çalıpa gelgen şerdir kız. Atan bir kız tegirdegi göktөгү, armak bolup tekte dura көздөрү. Ezetilen emgegiçe kaluşu, erimdirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şalvarsa tartkan gökbörü, çalıpa gelgen erdir kız. Çok ese atan mekkeге, çalıpa gelgen şerdir kız. Anmazın topunları durasın, kaltağılan babalardın uğrasın. Kırmızlardan gökbörünün gökdoğusun, kılımlarga ulansın, kılımlarga ulansın. Şalvarsa tartkan gökbörü, çalıpa gelgen erdir kız. Çok ese atan mekkeге, çalıpa gelgen şerdir kız. Şalvarsa tartkan gökbörü, çalıpa gelgen erdir kız. Çok ese atan mekkeге, çalıpa gelgen şerdir kız. Ош облусунун Достук жана Чүй облусунун Арашан командаларынын ортосундагы чейрек финалдык беттеш. Бул 9 май Улуу Ата Мекендик согуштун жеңиш күнүнө арналган беттеш. Мына ошол турнир албетте көкбөрү боюнча, андагы жана андан сырткары Советтер Союзунун эл артисти бизден Өсүймө Кулчокморовдун урматына болсо, ал учурда мына Манас ошентип эсепти ачканга өтө ыңгайлуу келген болчу, бирок эң акыркы учурда гана ушундай тоскоолдуктар ишке ашып кетти. Ага карабастан азыр Баку Талайбек уулу улакты өз карамагына ала алды. Манас Ниязов ушунчалык жакшы орган. Бул байкашыбызча мына ошол улактын азыркы абалганага бир аз тоскоолдук кылып калган сыяктуу. Баку Талайбек уулу дагы ийгиликтүү ишке ашыра алган жок. Достук командасы өтө оюнду жакшы баштады, бирок эсеп сандары албетте ачылы элек. Ошентсе дагы Арашан командасы беттеш башталары менен коргонууга аргасыз. Бул беттештин фаворити албетте Достук. Андыктан аларды мындай оюн башталганда эле жүргүзүп баштагандан эч кандай таң калбай эле коюшубуз керек. Мына Манас Ниязов кайрадан улактал, бул ирет жаңылбайт болушу керек. Дал ошондой. Анын минген аты Бойко. Тайгазанга тык барып токтоду дагы ошол замат ал Бойконун ушунчалык жакшы үйрөтүлгөндүгү ушундан жогорку ылдамдык менен барып туруп, ошол замат токтоду дагы. 1-0 эсебин мына Манас Ниязов каттап койду. Бул фаворит экенин албетте Достук командасы фаворит экенин айтып өттүк. Биз бирок оюнчулар менен тааныштыра элекпиз. Арашан командасынан баштасак, Мирлан Алсеитов биринчи катар саны менен, анын минген аты Баклан. Мына ушул Мирлан Алсеитов жана Жишан Алсеитовдор булар. Жишан Алсеитов болсо 8-чи катар саны менен ойнойт. Минген аты Ураган. Анын Сейитбек деген иниси болсо Талас командасында ойнойт. Ал мындан кийинки беттеште Талас менен Бөрүлүү беттешинде ортого чыгат, оюн таласына чыгат деп айтсак болот. Ошондуктан биз Жишан Алсеитов Ураган, Мирлан Алсеитов Баклан, ал эми Бактияр Сауырбек уулу Айсберг, Деңизбек Таскараев Береке, Арсен Дедиев Кобра, Данияр Нарынбек уулу Момент, Асхат Ишенкулов Боец, Миша бул албетте бул жака Миша деп жалган, бирок Михаил Рабоев, бул Марадонна минген аты. Ал учурда Достук командасы кезектеги чабуулга чыкты, барып аттык токтоду дагы. Бул жерде Баку Талайбек уулу
экинчи упайды өз командасына алып келди. Өтө жакшы чабуул менен барды. Чындыгында браслет сымдуу аты менен ушундай өйдө түп-түз барып, алдагы браслет бул дагы жакшы үйрөтүлгөн ат экени ушундан билинип турат. Барып тык токтоп, ошол замат Улак Тайгазандан орун алды. Биз Арашандын оюнчуларында дагы айта элек чабандестер калды окшойт. Бул Калмурза Аскаров минген аты Мальчик, Уланы Шаршиев минген аты Азон, Белек Боронбек уулу Крас жана Калмурза Казакбаев Вестемир. Арашандын машыктыруучусу Арсен Тыналиев, ал эми команданын жетекчиси Бакыт Бектенбаев менен Болот Өмүралиевдер. Кайрадан чабуул. Бул ирет Сары Өзөн эсепти 3-0 жеткире алган жок. Анткени Улак Тайгазанга түшүп, кайрадан секирип сыртка чыгып кетти. Андыктан 2-0 эсе өзгөрбөй калды. Ошентсе дагы жалаң Достук командасы чабуулга чыгууда. Ал эми Арашан азырынча коргонуудан башка кыймыл аракет жасай элек. Достуктун оюнчулары Байыш Ниязов, команда капитаны, минген аты Спартак. Эки аты бар, буга чейин Орус деп расмий бизге табышнамада берген болчу. Бул жолкусунда Спартак деп берип тур. Байыш Ниязов Спартак менен, Бауш Султанбеков Каракум, Акбар Иманбеков Барс, Таши Майлыбашев Алай, Ильяс Исаков Чагылган, Аскат Аскаров Амадор, Бакут Алайбек уулу азырына экинчи Улакты Тайгазанга салган минген аты Браслет, Кыяз Ниязов минген аты Месси, ал эми Самат Молдокулов Десятка, Манас Ниязов биринчи упайды өз командасына алып келген, ал минген аты Бойка, ал эми Белек Мукаев Байрак, Рамзат Бөкөнбаев болсо Рекорд. Жекеме жеке ортодо 7-чи катар сандагы Михаил Рабоев. Мына ушул Орус улутундагы оюнчу Марадона менен ортодо, ага каршы ортодо албетте Достук командасынын оюнчусу бул Байыш Ниязов Спартак менен. Мына Байыш Ниязов Улакты жерден көтөрүп кете алды. Жана бул 1983-жылы төрөлгөн Байыш Ниязов, демек азыркы учурда 33 жашка келип калды. Достук командасындагы эң белдүү оюнчулардын бири. Бир тууган Ниязовдордун улуусу, албетте. Андыктан ортодо дагы минген аты өтө жакшы, дагы ортодо жакшы оюнду көрсөтүп келет. Азыр сүрмө топ ортолук бөлүктө турган учуру. Негизинен беттеш башталганда Достук командасы бир топ өзүн бул беттеште жарым финалга чыгууга болгон дымагын көрсөтүп койду. Кооптуу абалдардан 6 ирет болсо, анын экөөсү гана Тайгазандан орун алды. Бул дагы өзгөчө көрүнүш. Азыр сол канаттан жөөдө сызып кайрадан Манас баратат. Манас Ниязов аттын токтогону өзгөчө. Ат Тайгазанга чыгып кетти. Андыктан көрүүчүлөрдү бир сыйра азыр көрүүчүлөргө шаң тартуулады десек болот. Албетте бул эсептелбейт. Анткени Улак Тайгазанга түшүп жаткан учурда Манас Ниязовдун минген аты Бойка Тайгазандын ичине кирип кетти. Улак Тайгазанга түшүп жаткан учурда алдыңкы эки буту кирди, андан кийин Тайгазандын ичинде калып калды. Андыктан мына бир сыйра ал жерде буттарын туурчулатып бийлегенден кийин кайрадан Тайгазандан сыртка чыгып кетти. Андыктан бул дагы албетте жакшы кооптуу абал, бирок десеп сандары ушул 2-0 бойдон калууда. Дээрлик 4 ирет Достуктун ушундай чабуулдары Тайгазанга түшкөн, же түшпөй калган абалдары ушинтип эсепке кирбей калды. Бул анчалык кайгыра турган нерсе эмес. Достук өзүнүн чыныгы
Бул Арашанга караганда күчтүү экенин көрсөтө алды. Бирок Арашанда тажрыйбалуу оюнчулар бар. Ошол эле Жишан Алсеитов, Мирлан Алсеитов, андан сырткары мына Калмурза Аскаров бар. Михаил Рабоев деле бир нече жылдан бери, бир нече эмес, бир топ 10-15 жылдай болуп калды. 10 жылдан даана ашты. Ал деле көкпөрү тартып жүргөн оюнчу. Мына ушул жерде Улан Шаршиев Озон менен азыр улакты өз карамагында алып жүргөн мезгили, андыктан ал карама каршы тарапка чабуулга чыгышы керек эле. Бирок анын жолун коргонууда өтө жакшы Рамзат Бөкөнбаев ойноп, рекорд менен анын жолун тосуп чыккан. Мына Рамзат Бөкөнбаев Улан Шаршиевти таптакыр ортолук бөлүктөн да өткөрө койгон жок. Турда улак каптал сызыгынан сыртка чыгып кетти. Жекеме жеке чыгуу орун алат. Мына Михаил Рабоев ортого чыкты. Анын минген аты Марадона. Ага каршы Спартак менен Байыш Ниязов ортодо. Спартак Марадонаны жакын жолоткон жок. Азыр мына улакты шыйрагынан эмес, жүнүнөн кармап көтөрүп барып оң тарабын өткөрдү эле. Михаил Рабоев ошол замат улакты такымга басып алды дагы, бирок ал дагы ийгиликтүү. Ой, азамат мына Рабоев азыр улак дал ушул Михаил Рабоевте жүрөт. Дал Марадона менен мына өз карамагында сол такымга басып алган. Анын мына баш кийими дагы түшүп калган экен. Ошого карабастан өтө мына тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Анткени Михаил Рабоев 1985 жылы төрөлгөн. 31 жаштагы оюнчу. Такымы канчалык күчтүү экенин дагы бул жерде байкатты. Бирок өзүнүн өнөктөшү Мирлан Алсеитовго улакты өткөрүп берди. Мирлан Алсеитов минген аты Баклан. Атаандаштын тайгазаны жакка, достуктун тайгазаны жакка аттар биринчи ирет келиши. Мына бир кыймыл аракет менен дээрлик бардык сүрмө топту артта калтырды эле, бирок сүрмө топ дагы ошол замат кайрылып келген. Азыр кош такым, бирок улактан Мирлан Алсеитов аттан түшүп калды тагыраагы. Жана байкашымча бул Манас Ниязов. Бирок азыр жакындап келгенде көрөбүз ким экенин. Кыяз Ниязов, Манас Ниязов эмес, Ниязовдардын ортончусу Кыяз Ниязов ошентип 3-0 эсепти жеткирди. Анын минген аты Месси. Дандыктан бир бурулуп, ушундай жогорку ылдамдык менен келип, өзүнүн бомбардирлигин көрсөттү. 3-0 эсеби Достук командасынын пайдасында. Бул Месси албетте өз убактында мына Кабулан командасында ойноп жүргөн. Мына кайрадан старт алды. Бул оюн албетте бул биринчи таймдан бүтөрүнө дагы 5 мүнөттөй убакыт бар учурда. Эсеп сандары 3-0 ортодулку бөлүктө. Мына бир эңкеби менен азыр улакты жерден эңип кеткен бул Данияр Нарымбек уулу. Минген аты Момент. Мына ушул Моментти жакшы кармаган ат болгондуктан, андыктан минген аты Момент болсо, ой. Жогорку ылдамдыкта улакты жерден эңип кетүүгө Манас Ниязовда жакшы мүмкүнчүлүк болду эле, бирок өтө эле ылдамдык жогору бат болуп калды окшойт. Андыктан дал анчалык ийгиликтүү болбой калды. Ошентсе дагы азыр сүрмө топтун албетте аттардын туягында ат калып калды дагы. Азыр
Озек эскертүү эмес, жок, бул 2 мүнөт айып тартып калды. Достук командасынын оюнчусу, анын ким экенин тактай турган болсок, Манас Ниязов. Дал ушундай. Манас Ниязов азыр 2 мүнөткө оюндан четтетилди. Демек, бир оюнчуга аз болуп, азыр Достук командасы мындан ары 2 мүнөт ойнойт. 3-0 эсеби болчу. Мына азыр болсо Достуктун оюнчусу бул Аскат Аскаров. Минген аты Амадор. Өтө көкпөрүгө көнгөн аттардын бири ушул Амадор. Андыктан анын үстүндө мына бир нече оюнчуну буйтап барып Аскат Аскаров сүрмө топтун эми ортосунда калды. Азыр Мирлан Алсеитов Аскат Аскаровтан улакты тартып алган болгон аракетин көрүүдө, бирок Аскат улакты такымга басып алган. Оңой менен ал такымдан улакты чыгара койбойт. Ошентсе дагы Мирлан Алсеитов ушунчалык чапкенедей жабышып, өзүнүн өжөрлүгүнө салып, аягына чейин күрөштү жана ага карабастан Аскат дагы деле улак менен жүрөт. Өздөрүнүн тайгазанынын жанында азыр Достук командасынын оюнчулары өтө жакшы прессингти, басымды, кысымды азыр Арашан оюнчулары жүргүзүүдө. Себеби өздөрүнүн мына ортолук бөлүктөн өздөрүнүн жарым таласынан атаандаштарын күтпөстөн түз эле алардын тайгазанын жанына чейин барып, мына ушундай жакшы кысым менен алар тосуп алды эле. Азыр кайрадан жекеме жеке. Бул ирет дагы Арашан командасынан Михаил Рабоев чыкты Марадона менен. Жана улак азыр мына чейиндин дал ортолук бөлүгүнө чыгыш керек эле, коюлуш керек эле. Дал ошондой болду дагы. Мына Байыш Ниязов менен кайрадан Михаил Рабоевдин тирешүүсү. Байыш ийгиликтүү улакты такымга басканга жетише алды. Эми азырынча чийинден сыртка чыга элек, андыктан эч ким ага тоскоолдук кыла албайт. Мына сүрмө топтун оң тарабынан баарынан өтүп кыйга өткөнгө аракет жасап көрдү эле. Бир нече атты жазгырып да өтө алды. Ага карабастан Байыш Ниязовдун жолунан Арашан оюнчулары тосуп чыга алды. Атаандаштын тайгазанына жакын келген менен азыр Байыш Ниязов бул жерден эсепти бул дагы эсепке кирбейт менин оюмча. Калыс эсепке алган жок. Бүгүн Достук командасынын бир нече ушундай улакты тайгазанга салган эсепке алынбай калды. Бул чындыгында эрежеге туура келбей калды десек болот. Анткени Байыш Ниязов мына аттан түшүп бара жаткан учурда улак тайгазанынын кырында калып калган. Андыктан 3-0 эсеби азыр өзгөргөн жок. Жекеме жеке чыгуу кайрадан. Байыш Ниязов бирок калыс менен албетте өтө тартышкан жок. Ал өзү деле эреженин алкагында эмес, башка кыймыл аракет менен эсепти теңеп койгон, тагыраак улакты тайгазанга салып койгонун өзү билет. Демек, 2 мүнөт убакыт бул жерде соңуна чыкты беле же чыккан жок беле. Байыш Ниязов артта калды. Жана жекеме жеке чыгуу бул жерде орун албай калды. Анткени бул тайм соңуна чыкты. Биз кийинки 20 мүнөттүктөн жолугабыз.
Достук жана Арашан командаларынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Биринчи 20 мүнөттүк жыйынтык боюнча 3-0 эсебинде Достук командасы алдыда. Алар эсептен сырткары оюндун жүрүшүндө деле өтө жакшы оюнду көрсөтүштү. Бир нече ирет улакты тайгазанга салып, бирок албетте эреженин алкагында болбой калган. Ошондуктан болгону 3-0 болуп калган. Бирок Арашан командасы колдон келишинче алар дагы ойноп жаткан мезгили чындыгында жакшы оюн деп айтсак болот. Нооруз майрамына карата эгерде ошого салыштыра турган болсок, азыр Арашан жакшыраак. Алардын командасына жаңы оюнчу кошулган экен. Бул мына Михаил Рабоев. Ал албетте бул командада жаңы болгону менен негизинен көп жылдардан бери албетте улакты тартып жүргөн оюнчу, тажрыйбалуу оюнчу. Ал азыр мына ортодо өзүнүн милдетин аткарууда. Дал ушул мына Михаил Рабоев азыр Марадона менен ортодо, ага каршы бул жерде Достук командасынан Кыяз Ниязов чыкты. Минген аты Месси. Демек, Месси дагы ушинтип ортого чыгып калганга жарап калган экен. Негизинен Месси анын ортодо ушундай жекеме-жекеге чыкканын жеке мен көрө элек болчумун. Бирок Кыргызстанда мына ушул көкбөрү сүйүүчүлөр өтө сапаттуу, баарын билишет. Мүмкүн алар көргөндүр. Ошентсе дагы бул азыр Мессинин анын өзгөчөлүгү, ал башка жакшы мыкты сапаттары бар. Андыктан баары бир ортодо албетте Спартак сыяктуу жакшы оюнду көрсөтө албай турганы азыр билинип турат. Себеби Спартакка каршы оюнда ошол Марадона бир топ экинчи номер менен иштеп калып жатты эле. Азыр бир топ Мессиге каршылык көрсөттү. Ошентсе дагы Кыяз Ниязов улакты мына ортолук бөлүктөн чийинден сыртка чыгарып кете алды. Андыктан сүрмө топ албетте чабуулга чыгып жаткан мезгили. Бул ирет ким улакты жерден көтөрүп кетет? Жок. Жакшы эле аракет кылганына карабастан улакты көтөрүп кетүүдө эч кимде мүмкүнчүлүк болбой жаткан. Ал учурда Бауш Султанбеков улакты жерден үзүп ала алды. Еңип кетти албетте, бирок ошол замат атаандаштары каршылык көрсөтө баштады эле. Бауш Султанбеков бул дагы Байыш Ниязов менен бир курактагы оюнчу. Жаш курак боюнча 1983-жылы төрөлгөн. Азыр болсо мына Бауш түз эле тайгазанга жакын барды дагы, бирок мына улакты эрдин кашына чейин көтөргөнгө жетишпей калып, күбө менен барган ат албетте тайгазандан алыстап кетти. Азыр Бауш өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берүүдө. Жана албетте улак эми өзүнүн өнөктөшүнө, бул жерде байкашымча бул Манас Ниязов сырткы келбетинен көрүнүп турат. Мына дал ушундай Манас Ниязов бойка менен өздөрүнүн өнөктөшүнүн кандай позицияны ээлеп турганын бир сыйра карап өттү. Дагы жогорку ылдамдык менен атаандашын бул жерде Улан Шаршиевди артта калтырды. Бирок ошентсе дагы Арашандын оюнчусу бул Михаил Рабоев анын жолунан, жок, Михаил Рабоев эмес, Деңизбек Таскараев анын жолунан чыкты береке менен. Ошентип албетте эсеп сандары 4-0 жеткен жок. Жекеме-жеке орун алат. Михаил Рабоев кайрадан ортодо. Бул ирет жекеме-жекеге Достук командасынан ким чыгат болду экен деген суроо бар. Анткени биринчи таймда жалаң Спартак менен Байыш Ниязов чыгып аткан болсо, андан кийин экинчи таймдын башында мына Кыяз Ниязов чыкты. Бул ирет азыр кайрадан Байыш Ниязов өзү жекеме-жекеге чыккан. Спартак өтө ишенимдүү. Марадонаны улакка жакын жолочудай таптакыр түрү жок. Ошондуктан мына бир эңкейип улакты жерден эңип кете алды. Ошол замат такымга басты дагы
түз эле Тайгазанды көздөй бара жаткан мезгил. Өтө жакшы позиция, бирок Михаил Рабоев каршылык көрсөттү эле, андан аны жазгырып өткөн менен Арашанын башка оюнчусу анын жолуна чыгып калды. Ошентип улак Тайгазанга түшпөй, анын сыртында жерде жатат. Аны еңип кетүү болгон аракеттер ийгиликтүү эмес. Улак ушунчалык ыңгайсыз жерге түшүп калган, Тайгазанын сыртына түшүп калганда аны көтөрүп кетүү анчалык жеңил эмес. Сүрмө топ. Экинчи таймда биз улакты Тайгазандан көрө элекпиз. Тайгазандын кырына, Тайгазандын сыртына түшүп калган учурлар болду, бирок Тайгазандын ичине түшө элек. Байыш Ниязов азыр өтө жакын Тайгазанга, бирок ал азырынча ийгилик алып келе элек. Дагы деле Байыш Ниязов улакты өз карамагында алып жүрөт. Ал бир колу менен аракет жасап көрдү эле, ал ийгиликсиз. Байыш Ниязовго азыр Михаил Рабоев каршылык көрсөткөн, ал аттан түшүп калып, кайрадан үзөңгүнү тебинбей туруп, кайрадан атка минип кетти. Улак сыртта, Михаил Рабоев улакты өз карамагына алып, ошол замат такымга басты. Ушунчалык бир да ашыкча доли секунданы кетирбестен жерден улакты эңип баратып, ошол замат такымга баскан. Бул чыныгы ушундай көкпөрүнө дүйнө жүзүндө эң мыкты тарткан кыргыздар болсо, албетте алардын арасында кыргыздардан эч кандай айырмасы жок мыктылыгы жагынан. Михаил Рабоев ал негизинен кыргызчада так сүйлөйт, кыргыз мүнөз деп айтсак да болот. Толугу менен ушул көкпөрүдө жүрүп, Кыргызстанда чоңоюп, ушундай өтө кыргыздарга жакын оюнчу. Аты, фамилиясы эле Михаил Рабоев башка улуттан экенин айтып турбаса, чындыгында көкпөрү менен жашаган оюнчулардын бири. Азыр жекеме-жеке орун алат. Жана бул ирет Михаил Рабоев жекеме-жеке чыккан жок. Азыр Манас Ниязов Достук командасынан ортодо. Ага каршы Улан Шаршиев Азон менен чыкты эле, бирок Манас Ниязов улакты жерден эңүү жагынан дагы ал Кыргызстандагы чебер оюнчулардын бири. Нооруз майрамына карата өткөрүлгөн турнирде мыкты оюнчу аталган. Дал ушул Манас Ниязов андыктан азыр чыныгы тауында кандай кооз улакты Тайгазанга салуу. Өзү улакты Тайгазанга салгандан кийин бир чимирилип барып өзү дагы Тайгазанга түшүп калды. Чыныгы ат жалында чоңойгон балдардын бири, бир тууган Ниязовдардын акыркы учурдагы эң жакшы оюнчусу дал ушул Манас Ниязов. Бул болгону 1993-жылы төрөлгөн, 23 жашта. Бунун жок эле дегенде дагы бир 10 жыл ушул деңгээлде оюнду жүргүзсө болот. Эсеп саны албетте 4-0 жетти. Манас Ниязов биринчи упайды өз командасына алып келген болчу, андан кийин ошентип 4-чү упайды дагы ийгиликтүү. Азыр болсо Улан Шаршиев Азамат аттардын туягынын арасынан улакты көтөрүп кетти эле, бирок чийинден сыртка чыгып кетти. Бул беттеште албетте фаворит ким экени белгилүү. Эсеп сандары дагы кайсы команда жеңишке жеткенге жакыныраак экенин баары билип турат. Анткени 4-0 эсебинде Достук командасынын пайдасында. Ошентсе дагы биринчи 20 мүнөткө караганда экинчи таймда Арашан командасы жакшыраак ойной баштады. Азыр Михаил Рабоев Марадона менен бир айланып келгенче
Манас Ниязов улақты жерден еңіп алып, мына шындай тақымға басып сыртқа шықты. Азыр Манас Ниязов Спартакты минип жүрөт. Буга чейин Байыш Ниязов минип жүрдү эле биринчи таймда. Манас Ниязов азамат. Жок, бул жерде Манас Ниязов эмес. Ең башкысы улактын өтө жакшы. Бул жерде Бауш Султанбеков. Мен билгенден Бауш Султанбеков ушунда улакты тайгазанга салды. Өтө кооз. Баскетболдогудай деп чындыгында айтса болот. Улак жерден биринчи өйдө көтөрүлүп барып, андан кийин тайгазанга ылдыйлап барып түштү. Эсеп сандары 5-0. Ишенимдүү алдыга чыгып баштады. Азыр алгачкы аракетте Кыяз Ниязов улакты жерден эңип кеткенге аракет жасап көрдү. Азыр Арашан оюнчулары дал учурда кимге ийгилик жылмаят. Жана Дозамат Белек Боронбек уулу дагы бир топ аракет жасап көрдү. Жана акырында ошентип Асқат Аскаров, негизинен Асқат Аскаров улакты эңүү жагынан алдыга киши салбайт. Асқат Аскаров Амадор менен барып, бул дагы кооз чабуулду баштады эле, бирок тайгазанын кырына тийгенден кийин кайрадан сыртка түшүп калды. Бүгүн достук оюнчулары өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн дээрлик жарымын ишке ашырды. Ал эми жарымы ушундай упай болуп жазылбай калды. Арашандын оюнчусу Улан Шаршиев. Улан Шаршиевке такыр азыр дем алганга достук оюнчулары мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ошентсе дагы дал такымы канчалык бекем экенин ушул жерден тастыктап, эч кимди жолотпой бир топ бул абалдан чыгып кеткенге өзүнө өзү шарт түзүп келатты эле. Атайын жерге таштап койгондой көрүндү. Анын ордуна Мирлан Алсейитов такымга басты. Мирлан Алсейитов эң башкысы тайгазанга жете алабы? Эгерде тайгазанга жете турган болсо, анда эсеп сандарын кыскартканга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Жок дегенде алгачкы упайын Арашан командасы өздөрүнө алып келиши керек. Себеби алар албетте жок дегенде бир жолу улакты тайгазанга салганга татыктуу ишти жүргүзө алды. Ошентсе дагы бул жерде Бауш Султанбековдун минген аты оюн таласынан чыгып кетип баратат. Анын ордуна албетте башка оюнчу чыкты. Ошентсе дагы Арашан оюнчулары улакты тайгазанга салганга өтө жакын болду. Бирок достуктун оюнчуларынын ыкчам аракетинен кийин гана ал ишке ашпай алды десек болот. Калсын ышкырыгы жаңырды. Эми кезектеги жекеме-жеке. Михаил Рабоев оюн таласында байкашымча жекеме-жекеге дал ушул Михаил Рабоев чыгышы керек. Ага каршы Спартак менен Манас Ниязов. Михаил Рабоев белленген чейиндин ичине да кире албай атат. Жада алса, ал эми Манас Ниязов болсо Спартак менен ишенимдүү биринчи номерде. Ал өзүнүн ыңгайлуу мына бир эңкейди жана улакты Манас эңип кетти. Ошол замат Рабоев ага улакка жабышып көрдү эле, ийгиликтүү болгон жок. Азыр өтө жакшы көрүнүш. Азыр Манас Ниязов өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди. Жана жок. Бул улак тайгазанын кырында турат.
Эми ким биринчи улакка жетет? Азамат. Азаматты айтсак болот. Калмурза Аскаров Тайгазандын кырынан улакты кайра тартып кетти. Бирок мына ушундай кооптуу чабуулдар Достук командасында өтө көп болду. Алардын көпчүлүгү Тайгазандан орун албай калып жатканы. Бул менин оюмча системдүү көрүнүш эмес, анткени эртеңки жок бүрсүгүнкү боло турган оюнда булар жарым финалда, эгерде албетте бүгүн Арашанды жеңе турган болсо, Талас жана Бөрүлү командаларынын жеңүүчүсү менен беттешет. Андыктан чейрек финалга караганда жарым финалда чыныгы татыктуу атаандашка ошондо Достук командасы туш келет. Бирок азыр деле бул беттешти азырынча ут элек. 5-0 эсеби, ошентсе дагы бул экинчи тайм. Мындай оюндун жүрүшү боюнча, божомолдор боюнча албетте Достук жеңишке ээ болушу керек. Бирок биз убакыттан эрте озуп кете албайбыз. Качан 3-чү таймдын финалдык ышкырыгы жаңырат, мына ошондо гана бул эки жуптун кимиси чейрек финалга чыкканы аныкталат. Кезектеги жекеме-жеке. Улак ортого ташталды. Арашан командасынан Жишан Алсейитов чыкты. Өз учурунда Кабыланда Достукта ойноп жүргөн оюнчу Жишан Алсейитов. Ал эми гана оюнга аралашты. Буга чейин таптакыр жекеме-жекеге да чыккан жок. Жаланга да Михаил Рабоев чыгып жаткан. Эми гана Жишан Алсейитов. Жишан Алсейитов болсо бул 1982 жылы төрөлгөн. Арашан командасындагы эң тажрыйбалуу, эң популярдуу оюнчулардын, таанымал оюнчулардын бири. Бирок Манас улакты албетте жерден эңип кете алды. Сүрмө топтон өзгөчө суурулуп чыгып, 6-чы упайды өз командасына алып келди Азамат. Манас Ниязов. Эсеп сандары 6-0. Биринчи таймдагы рекордун Достук командасы кайталады. Анткени биринчи таймда 3-0 болчу, мына экинчи таймда 6-0. Демек, ар бир таймда 3төн гол. Булар стабилдүү түрдө мына ушундай 3 гол көрсөткүчү менен баратат. Ошол эле учурда өз тайгазанын кургак сактап калууда. Эми ортолук бөлүктөн улакты жерден эңип көтүдө. Өтө Данияр Нарымбек уулу жакшы аракетти жасаган. Эң акыркы учурда гана аларга мүмкүнчүлүк жаралбай калды. Экинчи тайм бүтөрүнө 2 минутта калган бизге мына алып баруучу белгилүү өттү. Андыктан сүрмө топ мына улак аттардын туягынын астында турат. Аны сууруп кетүү албетте кимге буйрат, бирок мынасага Бауш Султанбеков. Бауш чыныгы чеберчиликке жеткен ушундан билинди десек болот. Аттардын туягынын арасынан улакты сууруп чыгып кетти эле. Ошентсе да азыр мына Бауш улакты өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди. Андыктан азыр Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдардын ортончусу. Бул азыр тактикалык жүрүштөрдү күтүп жаткан мезгили. Дээрлик эки оюнчу Кыяз Ниязовдун артынан ээрчип жүрөт. Анын экөөнүн жазгырып өтүү өтө кыйын. Бирок Кыяз Ниязовдун колунан ал келет сыяктуу. Мына ошондой, анткени анын минген аты Месси. Месси албетте атаандаштарды буйтап кетүү жагынан алдына башка атты салбаган оюнчулардын бири. Мына өзүнүн Мессилигин дал ушинтип көрсөттү. Азамат өтө бат буйтайт. Ушундай кайрылып бурулуп кеткен жагынан жөн жерден анын аты Месси деп коюлбаганы ушундан жана ийгиликтүү кыймыл аракет жасалды. Ошентип Кыяз Ниязов 7-чи упайды өз командасына алып келди. Өтө жакшы кооз көрүнүштөр орун алды. Арашандын бир нече оюнчусу ушундай
финт деп жасап айтсак деле болот, финт десек деле болот. Ушундай дримблинг менен барып 7-0 экинчи тайм соңуна чыкты. Алдыда дагы бир 20 мүнөттүк бар. Достук менен Арашан командасынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Ал учурда Данияр Нарымбек уулу дайыма ушундай биринчи келгенде ошол улакты эңип кеткенге аракет кылчу да буга чейин ийгиликтүү болбой жаткан болсо, бул ирет андай мүмкүнчүлүк Арашандын оюнчусуна Данияр Нарымбек уулунда болду, бирок аянттан сыртка чыгып кетти. Андыктан ошол замат түз эле жекеме-жеке орун алмакчы. Бул ирет эки командадан 3-чү таймда кимдер жекеме-жекеде көбүрөөк убакыт өткөрөт деген суроо бар. Жана Арашан командасынан ошол эле Данияр Нарымбек уулу ортого чыкты. Ага каршы Байыш Ниязов, Бакут Алайбек уулу, демек браслет менен Байыш Ниязов эмес, Бакут Алайбек уулу улакты жерден көтөрүп кете алды. Минген аты дагы керемет, ушундай алкынып жебедей сызып бараткан учуру бардыгы. Бул Баку Талайбек уулу сызып бараткан учурда башка атчандар ушундай бир токтоп калган сыяктуудай көрүнөт. Бул таза эреженин алкагында. Андыктан ошентип 8-чи упайды өз командасына Бакут Талайбек уулу алып келди. 8-0 акырындап ушинтип ири эсептагы бул беттеште катталып келе жатат. 8-0 бул өтө жакшы көрсөткүч достук командасы үчүн. Ал эми Арашанга тескерисинче, андыктан алар эсеп сандарын кыскартышы керек. Экинчи таймда эле айткам, жок дегенде бир жолу улакты тайгазанга салууга Арашан командасы татыктуу аракеттерди жасады. Андыктан алар жок дегенде бир жолу улакты тайгазанга салышы керек. Бирок негизинен бүгүнкү беттеште буга чейин 2 оюн болду. Ошол эле бул жерде Сары Өзөн менен Төш Булак, анда экөө тең улакты тайгазанга сала алышкан. Кең Талас менен Сокулук, Ички иштер министрлигинин Сокулук командасында да ошондойлор орун алды. Эми достук далдагы 8 ирет улакты тайгазанга салган болсо, азырынча Арашан гана мындай аракетти ишке ашыра элек. Тагыраак аракет бар, бирок жыйынтык жок азырынча. Улак ортолук бөлүктө калсын ышкырыгы жаңырды. Кайрадан жекеме-жеке. Ортолук бөлүккө жекеме-жекеге азыр Михаил Рабоев чыкты. Марадона менен ага каршы Спартак менен бул жерде Байыш Ниязов. Кайрадан 3-чү таймда Михаил Рабоев менен Байыш Ниязов ортодо. Бул ирет Михаил Рабоев ийгиликтүү азамат. Мына анын минген аты Марадона. Мына ушул бул жерде чыныгы футбол жылдыздары бар десек болот. Марадона, Месси деген аттар жүрөт. Азыр Рабоев ошентип тайгазанга жакын барганы менен азыр болгону достуктун мына бир оюнчусу мына ушундай тоскоолдукту жаратып Арашан командасына бир упай алганга шарт түзүп бербей койду. Ошентсе дагы азыр улакты өздөрүнүн карамагына достук оюнчулары алып алган. Азыр байкашымча бул жерде улак азыр
Кыяз Ниязов да болушу керек. Ал өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берген, бирок андан кийинки учурда ушунда улак тайгазандан ары секирип кетти дагы, сыртта калды. Тайгазанды айланып жаткан атчандар, сүрмө топ, ошентсе дагы улак жерден көтөрүлгөн жок азырынча. Бул беттештин тагдыры дээрлик чечилип калды. Анткени калган 3-таймдын калган бөлүгүндө Арашан командасы 8 же 9 жолу улакты тайгазанга салып, ошол эле учурда өздөрүнүн тайгазанын кургак сактап калуу өтө кыйын. Ошондуктан буларда дагы Төш булак менен Сары Өзөндүн оюну сыяктуу ушундай булар мындай эч кандай эсеп жагынан басым жок, оюндан ырахат алып оюнду жүргүзүп жаткан учурлары деп айтсак болот. Себеби ким жеңүүчү экени дээрлик белгилүү. Байыш Ниязов кайрадан Спартак менен ортого чыкты. Ага каршы Михаил Рабоев. Дал ушул Михаил Рабоев буга чейинки жекеме-жекеде улакты жерден эңип кеткен. Бул ирет Байыш Ниязов ага мүмкүнчүлүк берет болду экен. Анткени эгерде мүмкүнчүлүк берсе, албетте Михаил Рабоев аны сөзсүз түрдө колдонуп кетет. Ошондуктан мына Спартак ишенимдүү түрдө улактын жанында турат. Азыр Байыш Ниязов ушундай улакты эңип кетүүдө бир топ кыйынчылык болду эле. Бул ирет ал ийгиликтүү жана азамат. Мына Байыш Ниязов тажрыйба деген дал ушундай. Бул чыныгы тажрыйбалуу оюнчуларга мүнөздүү көрүнүш. Себеби улакты өйдө көтөргөнгө убакыт да жок болчу, андан кийин мүмкүнчүлүк да болмок эмес. Ошондуктан ал ушундай аттын бара жаткан эпкини менен күү менен барып атты токтотуп, колун бир аз кыймылдатып баштаганда ошол учурда улак өзү эле тайгазанга кирип кетти десек болот. Ошентип 9-0 эсеби 9-упай Байыш Ниязовдун ишке ашыруусунда болду. Азыр дагы бир өзгөчө көрүнүш. Ушул ортого ташталган улактын жанынан көк учкун учуп кетип, аттар келе жаткан учурда бул албетте оюндун тегерегиндеги көрүнүштөр десек болот. Азыр болсо сүрмө топтун арасынан улакты көтөрүп кетүүдө азамат азыр Улан Шаршиев баракелде. Улакты шыйрагынан же башка жагынан кармап олтурбастан түз эле ушундай төшүнөн кармап көтөрүп кетти. Бул чындап азыр бул Калмырза Аскаров жок, Улан Шаршиев чындап улакты тайгазанга салчудай түргө келип калыптыр. Өтө ишенимдүү аракеттерди жасады. Бирок ага карабастан анын атаандаштары, достуктун оюнчулары ушундай сүрмө топ менен тосуп барды дагы түз эле аянттан сыртка чыгып кетишти. Демек кезектеги жекеме-жеке албетте орун алат. Биз кимдин кайсыл аты кандай деңгээлде ойноп жатканын албетте көрүп калдык. Негизинен Кыргызстанда көкбөрү сүйүүчүлөр, ушунда улак сүйүүчүлөрү бул эки командада жекеме-жекеде кимдин кайсыл аты кандай экенин билет. Албетте алар Арашандан азыр Марадона, Михаил Рабоев менен, ал эми Спартак бул Байыш Ниязов минип жүргөн ат. Бул Достук командасынын номер 1 аты. Ортого чыгуу боюнча жекеме-жекеге Байыш Ниязов бул ирет көп кыйналбастан бир эңкейгенде эле улакты эңип кете алды. Ошол замат оң такымга басты. Жана Спартактын эми ылдамдыгын чындап ушул жерден көрсөк болот. Ага каршы Деңизбек Таскараев жолунан тосуп чыкты дагы. Береке менен
Бұл Деңизбек Таскараевтағы Арашан командасындағы ең тәжірибелі ойыншылардың бірі. Бұл 1980 жылы төрөлгөн, азыркы учурда 35 жаштагы ойынчу. Дагы деле болсо Байыш Ниязов улакты эч кимге бере элек. Жана азыр гана улак башка oyuncuга өтүп кетти, бирок Достуктун oyuncusu бул Рамзат Бөкөнбаев. Бирок ал ишенимдүү ээ боло алган жок. Улакка сүрмө топ аны бардык жагынан курчап турат. Ошол учурда Деңизбек Таскараев өтө өжөрлүк менен улакка жабышкан учурда ошентип өзүнүн карамагына улакты алып алганга да жетишти. Деңизбек Таскараев минген аты Береке 35 жашта, жакында мына августта бул 36га чыга турган oyuncu азыр өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп бериши керек эле. Бирок андайга мүмкүнчүлүк болбой алды дагы. Деңизбек Таскараев буга чейинки бардык эмгеги ошентип талаага кетти десек болот. Ал учурда Михаил Рабоев Марадона менен Тайгазанга азырынча жакындашуу түрү жок, анткени позициялык жакшыртуулар керек ага. Өзүнүн өнөктөштөрү Достуктун oyuncuların жолдорун тосуп туруш керек. Мына ошондо гана Рабоев ишенимдүү Тайгазанды көздөй барышы керек. Эң жакшы мүмкүнчүлүк мына азыр түзүлөт, бирок ошол учурда Достуктун oyuncusu мына улакка жабышып калды. Бул абалдан чыгып кетүү эми жеңилге турбайт, ошентсе дагы Михаил Рабоевдин канчалык такымы бекем экенин көрө турабыз. Убакыт өтүүдө бул 3-чү тайм, эсеп сандары 9-0. Андыктан Достук командасынын пайдасына, ошондуктан эми Арашан бул беттеште акырындап жеңилүүгө жакын бара жаткан мезгили. Эки ойуну тең бул жерде. Эки командадан тең бирден oyuncuга эскертүү берилди. Бул 2 мүнөттүк тыныгуу. Достук командасынан Ильяс Исаковго жана Арашан командасынан бул жерде Жаныш Алсеитов, кечиресиңер, Жишан Алсеитов. Албетте бул Жишан Алсеитовду Алсеитов ушул көкбөрү дүйнөсүндөгү эң белгилүү oyuncuлардын бири. Азыр эки командада тең 3төн oyuncu. Ушундай өзгөчө көрүнүш. Жана мына ушул жерден эми бир oyuncuга аз болгондо кайсы командада кандай ийгилик болорун күтсөк болот, бирок Арашан командасы улакты Тайгазанга салган күндө деле ал көп нерсени чечпейт, болгону бир аз көңүл жубаткан болбосо, андан башка эч кандай жакшы бир нерсени өзгөртө турган көрүнүш орун алышы дээрлик мүмкүн эмес. Бирок мына Достук командасынын Тайгазанынын жанында улак бир топко чейин кармалууда. Арашан упай алууга аракет жасап жаткан учуру. Ортодо Михаил Рабоев,
өтө активдүү бүгүн оюнду көрсөтүүдө. Жишан Алсейитовго караганда дал ушул Михаил Рабоев бүгүн көбүрөөк өзүн сунуштап, мына ушул борбордук окуянын борбордук бөлүктөрүндө Михаил Рабоев көбүрөөк болду. Бул деле команданын тактикалык жүрүштөрү болсо керек. Анткени Мирлан Алсейитов, Жишан Алсейитовдор алар бүгүн Михаил Рабоевго ушундай мүмкүнчүлүк берген сыяктуу. Коргонуу өтө жакшы Достук командасында, ошондуктан Аршан командасы азырынча бир дагы улакты Тайгазанга бир да жолуса элек. Ат үстүндө мына жекеме-жеке улакты тартышуу жана таптакыр улакты эч кимге бербегени менен ошол учурда Тайгазанга дагы сала албай жүргөн учуру эми улакты салып койгонго мүмкүнчүлүк болобу. Катары менен бир нече ирет ушул Достук оюнчулары аттан кулап түшкөн учурлары болууда. Байкашымча колу бир аз ооруп калды окшойт. Ошого карабастан бул жерде эсеп алгачкы упайын ошентип Арашан командасы өз пайдасына алып келди. Өтө жакшы көрүнүш. Бүгүнкү беттеште биз Тайгазанга улакты салбай калган команданы көрө элек болчубуз. Мирлан Алсейитов бул жерде ийгиликтүү ойноду дагы. Ошентип эсеп сандарын 9-1 жеткирди. Эң башкысы мына ушундай жок дегенде бир жолу улакты Тайгазанга салуу керек. Ушундай албетте өзүнчө бир көкбөрү команда болгондон кийин ушундай кургак түрдө утулуп калуу бул чоң оор сокку болмок. Бул болгону психологиялык жактан Арашан командасына бир аз ийгилик алып келет. Эми улак ортолук бөлүккө алынып келмекчи. Беттеш бүтөрүнө дагы 3 мүнөттөй убакыт бар. Эки команданын оюнчулары мына түз эле улакты жерден эңип кетүүгө болгон аракеттерин жасоодо. Ошентсе дагы азыр ушундай аттын туяктарынын арасынан улакты эңип кетүү жеңилге турбайт. Ошол учурда Достуктун оюнчусу Ташы Майлыбашев. Ташы Майлыбашев азамат өтө жакшы ылдамдык менен барат. Бул жерде улакты салды Тайгазанга албетте. 11 мына ушундай 11 9 упай айырмачылык кайрадан орун алды. Өтө жакшы көрсөткүч. Эң башкысына 2 орунду санга чейин Достук командасы жеткирип койду. Беттеш бүтөрүнө дагы убакыт бар. Демек дагы бир нече ирет биз улакты Тайгазандан көрүп калышыбыз мүмкүн. Мындан ары албетте бизге маанилүү эмес кайсыл жака кайсыл Тайгазанга улак түшөрү. Анткени кайсыл жака түшкөн учурда деле оюндун тагдыры өзгөрө койбойт. Бул ирет Асхат Эшенкулов ийгиликтүү улакты Тайгазан такымга басты. Бирок эки тарабынан 2 оюнчу. Айрыкча ушул оң жагынан Баку Талайбек уулу начап кенедей жабышты. Дагы деле ошол улактымда тартышып баратат. Бирок Асхат Эшенкуловдун улакты жерден эңип кеткенин албетте баалап өтүшүбүз керек. Ушундай сүрмө топтун аттарынын туяктарынын арасынан аны көтөрүп кеткен. Азыр улак жерде калды. Жана Достуктун оюнчусу мына ушул жерден улакты такымга баспастан атты чаап баратып, мына эми гана ортолук бөлүктө бул жерде такымга баспастан тизесинин өйдө жагына эми гана мына ошондой абалга алып келди. Асхат Аскаров улакты эңүү жагынан Кыргызстандагы эң мыкты оюнчулардын бири.
бир нече оюнчуну жазгырып, бул чындыгында Мессини жолдо калтырчу аттардын бири окшойт. Такы таза. Аскат Аскаров минген аты Амадор. 1993 жылы төрөлгөн оюнчу. Өз кезинде мына Сары Өзөн командасында ойноп жүргөн бул Аскат Аскаров азыр достуктагы албетте мыкты оюнчулардын катарында. Эсепти 11-1 жеткирип койду. Мен байкашымча убакыт деле соңуна чыгып калды. Бул беттеште жеңүүчү ким экени белгилүү. Мына оюн токтоду жана убакыт соңуна чыкты. Ушул эң акыркы ышкырык жаңырып жаткан учурда Манас Ниязов бир улакты эңемдеп жерге кулап түштү, бирок ордунан туруп кетти. Азамат, биз достук командасын жарым финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Арашанга кийинки оюн, кийинки турнирлерде ийгилик каалайбыз. Жакшы оюн, албетте оюнга күбө болдук. Кийинки атаандаштар булар Талас жана Бөрүлүү командаларынын ортосунда болот.